Окей, биз муну тандап алдык. Эми данныйларын кантип толтурабыз? Мисалы бул жакта эмне бар экени бул жакта түшүнүксүз болуп калды. Ошондуктан мынакей муну басабыз. Так, өзүнө келебиз дагы. Настройкисин болсо мынакей формат дегенди басасыздар. Так, выбрать данные бул жактан көрүнбөй жатат что-то. Мында жок экен. Менде көп телефондон көнүп калгандыктан бул жакты көптөн бери кыла электен унутуп калыптырмын. Так, область. Так, выравнять. Так, бул жакты сол жагын баса турган болсок, мынакей мышканын оң жагын баса турган болсок, выбрать данные деп турат, ошону басасыздар. Бизге кетсин сол жак жагына, мынакей элементы легенды дейт, виды дейт, ылдый жак жагында эмнелер туруш керек экен дейт. Горизонтальный осько эмнелер туруш керектигин көрсөтөт экен. Так, баалар эмес, бизге орто эле баалы керек болчу. Бааларын алып салалы. Булардын баары кереги жок бизге. Орто баалы эле калсын. Булардын баарын удалить этип салсак болот мынакей. Баалары деген кереги жок. Мунун баары кереги жок. Кереги жок. Орто баалы деген эле калсын бул жакта. Бул жагында болсо мейли аттары кала берсин. Горизонтальный осьто аттары калсын деген сөз мынакей. Ушул жерден мынакей биягында орто баал деген сөз, орто баал мынакей. Мынакей ушундай болуп өсөт экен. Эң чоң бизде лира экен. Лираныкы мынакей өзүнчө басып карай турган болсок лира. Лираныкы мынакей жалаң 5 экен. И жогорку балалы алып жатат бул жактан. Так, андан кийин Айнагүл деп атат. Айнагүлдүн балын карап койсок болот. Айнагүлдүкү мынакей 3-5 бар экен, бул дагы алдыда турат. Кийинки Мира дейт. Мираныкы дагы 1 эле 4 бар экен. Мынакей ушул боюнча мынакей графикти ушундайдан көрүп алсаңыздар болот экен. Демек мынакей басып туруп, мына выбрать данныйны басасыздар. Горизонталь деген мынакей бул сызыкта эмнелер туруш керек, ошону көрсөтөт. Так, андан кийин орто баалы деп турат. Мынакей биз орто баалына мынакей могул таблицаны алдык. Мынакей өзү эле автоматтык түрдө алды. Если албай турган болсо, мында выделять этип алып койсоңуздар болот. Болду, ушул бойдон бүттү экен бул жагы. Окейди басып коелу. Так, демек муну алганды үйрөндүк ставкадан. Эгерде кандай десем тегерек алгыңыздар келсе, мынакей круговая деп турат, ошону басасыздар. Так, меники дароо өзгөрүп кетти, круговая. Данныйлар жанагы боюнча мынакей көрсөтүлүп турат. Кимдики проценттик болсо ушуну алсаңыздар өтө чоң. Мисалы евро аянттар боюнча, мисалы дүйнө жүзүнүн аянты Евразия мынча процент түзөт, жер жүзүнүн деген сыяктуу болсо, ушуну алсаңыздар өтө ылайыктуу болот. Так, андан кийин разметка страницы. Бул жактан деле эч нерсе деле жок. Конструктор, формат, данные. Эң главный сиздер бул жактан таблицаны ылайыктуу кылып түздөгөндү үйрөнүшүңүздөр керек. Анан формула жазганды үйрөнсөңүздөр эң жакшысы ошол эле нерсе. Андан сырткары ошол мынакей эң главныйлардын баары могу главная ушул жактан баардыгын алсаңыздар болот. Анан ставкадан мынакей 1-2 нерселер бар экен, болду. Калгандардын баары тең мындайча айтканда кереги жок. Өтө деле важный нерсе эмес. Практикада көп деле колдонулбайт. Мен колдонгонум мынакей ушуларды колдондум. Бирок оорураак формулаларды жаздым. Бирок мындан ашыкча нерселерди деле колдонбойсуздар. Ушул бойдон бүт